Саламатсыздарбы, чакан бизнес баштайм деген аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө мамлекет тарабынан 100 000 сом өлчөмүндөгү грант берилет. Грант бул кайтарымсыз берилүүчү акча болуп эсептелет. Мамлекет тарабынан мына ушундай эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат, андыктан чамдаңыздар. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөлөт Базарбаев бул грант жөнүндө толугу менен айтып берет. Саламатсызбы? Отмантаңыз менен бул жакка өтүп орун алыңыз. Биз адаттагыдай эле түз ободобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан дал ошол берилүүчү 100 000 сом өлчөмүндөгү грант жөнүндө суроолор болсо, анда 0312 39 18 04 байланыш телефонубузга чалып, же болбосо 0700 100 729 WhatsApp номерибизге жазып дагы, чалып дагы жооп алсаңыздар болот. Нурдөлөт Сатыбекович, айтсаңыз, буга чейин бул пилоттук негизде Нарын облусунун Жумгалы районунда жана Баткенден Кадамжай райондорунда киргизилип, анан жакшы натыйжа бергендиктен эми жалпы республиканын аймагында бул долбоор ишке киргени жатыптыр да. Негизинен бул грантты кимдер ала алышат, анан кандай негизде? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Министрлик эми башынан айта кетсем, бул грант жөнүндө кандай келип чыккан. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өзүңүздөр билгендей, ошол аярлуу катмар менен иштейбиз. Ошол биз социалдык кызматты ошол биздин аз камсыз болгон үй-бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, улгайган жарандарыбыз, оларга ошо социалдык ар кандай кызматтарды көрсөтөбүз. Ошо министрлик тарабынан өлкөбүздөгү социалдык жактан коргоо, муктаж жарандардын баягы эмелерин, шартын, абалын жакшыртуу максатында ошол иштер жүрүлүп атат. Өзүңүз айтып кеткендей, ошол биз 21-жылдын аяк жагында баштаганбыз. Бул социалдык келишим деп коебуз. Социалдык келишимди бул Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы деген бар. Ошол программанын алкагында, ошол биздин министрликтин ортосунда ошол келишим болуп, ошону баштап пилоттук негизде ошол Нарын облусунун Жумгалы району, Кадамжай, то есть Баткен облусунун Кадамжай району алынганда. Ошол алынганда ошол биз конкурстук негизде болду. Мында сөзсүз түрдө аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү жана социалдык жөлөк пул алуучуларды катышуучулар болот. Бул да ошол жеринде райондук акимчиликте комиссия түзүлүп, комиссиянын жетекчиси болуп ошол акимдин биринчи орун басары болуп, ошол комиссиядан электен өтүштү. Абдан тыкаар ошол электен өткөзүшүп, bir 500-600 жакын адам катышты. Ар кандай киреше алып келүүчү долбоорлорду жазабыз деп. Албетте алар баягы өзүңүздөр билесиз, эми кээ бир адамдар өздөрү долбоор жаза албайт. Ал долбоорду жазыш үчүн ошол эле убакта бизде ошол Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлери, айыл өкмөттөрү биргеликте, биздин райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары менен биргеликте ошол кишинин оюн кагаз түрүндө түшүрүп, долбоор киреше алып келүүчү долбоорлорду жазып чыгышты да. Ал киреше алып келүүчү долбоорду жазгандан кийин тандоо болду. Тандоодо ошол 50 үй-бүлөдөн алдык. Жумгалдан 50 үй-бүлө, Кадамжайдан 50 үй-бүлө. Себеп дегенде ошол бул долбоордун акчасы болуп аткандан кийин бул пилот болот да, бул пилот июнга чейин болот буюрса. Ошол тандап алынган үй-бүлөлөрдү андан ары дагы ошол өздөрү жазган долбоорлорго кайра окутуу. Мисалы алганда бир тоок бакса, тоокту кийин кандай кылып багыш керек, кайсы убакта сабаттуулук, бизнес план түзүү боюнча бардыгын ошол окутуп, анан даярдагандан кийин анан кийин жеңүүчү деп аталып, жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол Кадамжайга биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович өзү барып, жеринде сертификат тапшырды. Демек, бул аз камсыз болгон үй-бүлө катары тизмеде турган гана жарандарыбыз ала алышат.
бул грантты тууралуу? Тизмеде тургандар, анан кийин бул тизмеден айыл өкмөттө да бар, биздин социалдык өнүгүү башкармагында бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына төлөнүүчү жөлөк пул алуучулар. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучулар, Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу, ошол алуучулары анан кийин айыл өкмөтүнө жана бир жолку жардам алуу үчүн да кайрылышат да. Социалдык паспорт деп коебуз, ошол социалдык паспорт түзүлгөн адамдар. Бирок эң негизгиси ошол комиссиянын чечими менен ошол алуучунун үй бүлөнүн ошол дарамети болуш керек, андан ары алып кеткенге. Кайсы багыттар боюнча алардын демилгелери болуш керек? Багыттар эми киреше алып келүүчү долбоорлор бул мал жагында болду, ар кандай жанагы сварка жагында болду, жана сварщиктер деп коебуз го, ар кандай темир буюмдарын жасоо. Андан тышкары мисал алганда Кадам жайда ошол бир мүмкүнчүлүгү чектелген бир жараныбыз бар экен. Өзүнүн жана Тика деген такси менен таксовать этишкен. Бирок өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген. Дагы үй бүлөсүндө 2 баласы мүмкүнчүлүгү чектелген экен да. Вот ошого да комиссия берди. Ал болсо ошол 100 000 сомду алып, берки Тикосун сатып, анын ордуна анын жакшыраак машинаны алды. Матиз дегенин алыптыр. Ошол ондай бир силерден дейт, мен бүттү жанагындай социалдык жөлөк пул албайм, мен балдарымды ушуну менен багып кетем депчи, мындай бир абдан жакшы мындай көрүнүш болду. Биз Түз Ободобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ошол чакан бизнес баштайм деген аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү 100 000 сом өлчөмүндөгү грант жөнүндө суроолоруңуздар болсо, анда 0312 39 18 04 байланыш телефонубузга чалып, же болбосо 0700 100 729 WhatsApp номерибизге жазып жооп алсаңыздар болот. Негизинен эле мисалы үчүн ошол мал жаатында бизден WhatsApp номерибизге келген суроо болуп атат. Эгер баягы жазында торпок алып, анан аны күзүндө бука кылып, семиртип сатып, малымды көбөйтөм дегендерге бересиздерби деген суроо экен. 783 менен аяктаган абонентти жазып атат. Эми мен дагы жолу кайталап кетейин. Азыр бул пилоттук деңгээлде болуп атат. Бул июнга чейин болот. Ошол жыйынтыгы менен албетте биз ар бир долбоорду ошол комиссия жеринде бизнес планын көрүп, ошол канчалык деңгээлде ошону ишке ашырылат, ошонун гана натыйжасы менен берилет да. Азыркы убакта мындай бир торпок алып сатып дегенге мен айта албайм. Аны санаш керек да, кандай кылыш керек, кайсы жерде, кандай порода, канчалык деңгээлде сатылат. Бизден түз байланышка чыккан телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Мен ушу Нарындан чалып аттым, Ат-Баш районунан. Тилекке каршы уюлдук телефон менен байланышка чыгып жаткан эжебизден үзүлүп калды байланышы. Негизинен эле бул грантты алуу үчүн биздин жарандарыбызга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте мен кеңешимди берет элем. Ушул грант алуучулар албетте биринчи жөн эле алат деген ишкенди эле ала бербей, ошол бул көбүнчө пособие алуучулар болгондон кийин ошол баардык бизнес планын так түзүп, көзү жеткенден кийин гана алыш керек. Анан ар бир жананын эле бага мен жана башында айтып кеткендей, мындай эле бере бербейбиз да. Албетте баардык жана электен өтүп, бизнес планы бар. Тандалган гана, ошол комиссиядан өткөндөн кийин гана, тастыкталгандан кийин гана берилет да. Анан азыр көбүнчөсү эле бага ойлошу мүмкүн, баарыбызга эле берилет экен деп. Жок, андай эмес. Ар бир бизнес план, ар бир ошол тыкаттык менен каралып туруп анан берилет. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Тилекке каршы байланышы үзүлүп калды. Бизден WhatsApp номерибизге чалган телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айтсаңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен ошо бизнес жөнүндө айтайын дегем. Биздин немебиз бар. Бизнес чайхана. Ошол азыр колубуздан келген эле тамакты жасап, неме кылып атабыз, жүргүзүп атабыз. Анан ошого акча болсо, ошону кеңейтип,
неме куәлдегенге мүмкүнчүлүгү жетпей жатат. Ошого Сиздин чайканаңыз бар болсо буга чейин сиз социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө катары тизмеге кирген эмессиз да, туурабы? Жөлөк пул алчу эмес белеңиз? жок, аз камсызданган эле үй бүлөбүз, бирок жөлөк пул албайбыз. Чоң рахмат сурооңузга. Эмне дейсиз? Албетте бул чоңуз кайрылуусу бизде критерий бар. Ошо критерийдин негизинде бизге только аз камсыз туура келбейт демек, бул телегөрүүчүбүз. WhatsApp аркылуу жазып аткан кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айтсаңыз. Grant berilет дегенден ошого бир акчалайын дедим. Бербей. Сиз аз камсыз болгон Группадам, экинчи группадам. экинчи группадагы майыптыгы бар жаран экен. Жашоо шартыңыз социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө катары тизмеде барсызбы? Жок ага, мен өзүм билбей койгом. Кайсы жактан чалып атасыз? Атыңыз ким? Пенсия 6000 алам. Атым Москва району. Москва районунан. Чоң рахмат, суроо түшүнүктүү болду го, Пенсия 6000 дейт, менин оюмча соцфонддон алат окшойт. Биз жана башында айтып кеткендей, биз аз камсыз болгон же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген деп атпайбы. Эгерде ошол комиссияга баягы документин тапшырып, өзүнүн бизнес планын тапшырып өтсө, биз деле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эгерде баягы үй бүлөлүк шарты кичине начарыраак болсо, ага дагы мындай бир караганга комиссия болот да. Түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айтыңыз. Биз эме боюнча, жардам боюнча сурайын дегенбиз да. Сураңыз. Биз буякта мал багабыз да, Таластачы. Ошо мал багуу чабандарга берилеби, берилбейби? Чоң рахмат сурооңузга. Албетте, эми көбүнчө мал баккандар баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөр ошол чыгат болуш керек менин оюмча. Ал үчүн сиз ошол биздин райондук башкармалыкка бир кабарлашып турсаңар, эгерде өзүңүздүн бир бизнес планыңыз болуп ошол мал багуу тармагында жазсаңыз, мүмкүн кийинчерээк ошол мал багууга да берилет да. Кайсы жака кантип кайрылабыз деген биздин абдан көп телегөрүүчүлөрүбүз жазып атат. Телефон номер айта аласызбы? Кайсы жака кайрылып, толук маалымат алышса болот? Ар бир кайрылган жаран ошо райондук социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылсын. Азыркы убакта ошо өздөрүнүн оюн, бизнес планын берип, азыркы убакта биздин райондор чогултуп атышат. Ошого жараша анан кийин пилот бүткөндөн кийин биз ошол толук киришебиз да. Ошондуктан ар бир жашаган жери боюнча биздин социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылсын. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз ошо Ысык көлдөн чалып аттык элек. ДЦП кызыбыз бар, жолдошум экинчи группа инвалид, ошо 100 000 сомдук грант деп атпайсыңар, ошол бизге бөлүнөбү, ошонун жолун билебиз дегенбиз да. Уламаны кайталаган эме болуп калды окшойт. Албетте сиз аз камсыз болгон үй бүлө катары бизде учетто туруп, же болбосо айыл өкмөтүнүн учетто турсаңыз, кийин ошол пилот бүткөндөн кийин албетте киргенге мүмкүнчүлүк бар.
Кимге кайрылабыз, укпай калдык деген суроолор кайра келип атат. Сиз өзүңүз жашаган аймактагы жергиликтүү социалдык жактан коргоо бөлүмдөрүнө кайрылып, дал ушул грант жөнүндө толук маалымат алсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинен жанагы ар кандай топтогу майыптуулугу бар жарандарыбыз дагы бул жака көп жазып атышат. Бизге алсак болобу деп. Кийинки бул телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айтсаңыз. Биз сизди угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жөлөк пул алат элекпиз дагычы. Анан кийин өткөндө деген бияктан бирөө тапшырыптыр ушундай грантка. Анан деген жана патенттелейсиңерби деп ушундай эмелерди талаптарды коюп коюптур. Андай анан жөлөк пул алган эмелердин каяктагы бизнеси болот. Ошеке ушундай эмелерге берсеңер мал менен эметели дегенбиз. Сиздин идеяңыз барбы? Жөлөк пул алабыз биз. Ишкерлик менен алектенүү үчүн сиздин идеяңыз барбы? Мал менен эметели деген. Чоң рахмат сурооңузга. Жөлөк пул алам деди. Жөлөк пул алат экен. Жөлөк пул алса ошол өзүнүн жашаган жери боюнча биздин социалдык өнүгүү башкармалыгына ошол өзүнүн бизнес планын тапшырсын. Анан азыркы убакта ошол карап турушат да. Кандай эмне кылат. Ошол бизнес планын тапшырсын. Жер иштетүү боюнча дагы алса болобу? Жер иштетүү боюнча, дыйканчылык боюнча. Жок, бул боюнча ушундай да суроолор келип атат. Жок, бул баягы кичине жер иштетүү тармагы кичине рискованный болуп калат го. Бул биз көбүнчөсү ошол мал тармагы, швейный жагы, тигүү кызматтары, анан күн өскана өстүрүү боюнча. Күн өскананы деле биз таржыма кылып айтып кетсем, биз Бириккен Улуттар Уюму менен 2014-жылдан бери иштейбиз да. Мурун болсо булар un менен майды жөнүнө таркатып келишкен. Анан кийин биз болсо ошо министрлик менен буларга балык бербей, кайрмак берип, ушул жөн эле un менен майды жөнүнө таркатып бербей, өздөрүнүн айылына керектүү эле долбоорлорду киреше алып келүүчү долбоор, же болбосо инфраструктуралык долбоор, же болбосо ар кандай жанагы жолду оңдоп түзүү, жайыттарга чыккан көпүрөлөрдү оңдоо, айыл өкмөтүнө керектүү долбоорлорду жасаган катышкан үй бүлөлөргө берилчү да. Un менен май азыркы убакка чейин деле берилип келет. Анан азыркы биз айтып аткан социалдык контракт бул активдүү иш-чара болуп атат да. Пассивдүүдөн активдүү иш-чарага өтүш керек болуп атат. Себеп дегенде биздин тилекке каршы жарандарыбыз көп жылдан бери ошол пособияны күнүмдүк эме катары көрүп эле, менин алышым керек, мамлекет мага карыз, мамлекет мага бериш керек, мен монча балам деп айткандар тилекке каршы көп болуп атат. Ошондуктан активдүү иш-чараларды жасашыбыз керек да. Дал ошол жарандарыбыздын социалдык абалын жогорулатып, бүгүн биздин көрсөтүүбүздө конокто Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөлөт Сатыбекович Базарбаев болуп, мамлекет тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү 100 000 сомдук грант жөнүндө маалымат берди. Эгер сиздин идеяңыз болсо, аны ишке ашыруу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк, урматтуу телекөрүүчү. Ошондуктан чакан бизнес ачам деген буга чейин социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмесинде турган үй бүлөлөр сиздер батынан мына ушул жаңылык негизинде жергиликтүү социалдык жактан коргоо бөлүмдөрүнө кайрылып, толук маалымат алып, даярданып баштасаңыздар болот. Ар аптанын шаршемби күндөрү адистен кеңеши төрмөгөн калтырбай көрүп, эң пайдалуу маалымат менен таанышып, анан өзүңүздүн укуктук сабаттуулугуңузду жогорулаттыңыз демекчимин. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Сөздү кайрадан Чыңгыз менен Нур Кызыл антат.